Адам өлтүргөн дагы, аялын сабагандагы Оштуктар деген кыз издөөгө алынды. Интернет желелеринде элди түндүк-түштүккө бөлүп, Ош жана Жалал-Абад элин кемсинтип, жемелеп урушкан кыздын жазага тартылышы талап кылынууда. Өздүк булактардан билдиргендей, тиешелүү органдар ал кыздын өздүгүн тактап, издеп жатат. Токтогулдагы жол кырсыгынан 5 адам жабыркады. Жалал-Абад облусунун Токтогул районундагы Бишкек-Ош унаа жолунун 280-чакырымы Токтогул шаарында Honda Logo жеңил унаасы менен Volga оор жүк ташуучу унаалары кагышкан жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу бүгүн 20 апрелде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кырсыктын кесепетинен 5 адам ар кандай жаракат алган. Куткаруучулар жеткенге чейин жабыркаган жарандарды жолдо бара жаткан жарандар өздөрүнүн унаалары менен райондук ооруканага жеткиришкен. Жерине өкмөттүн Токтогул райондук номер 97 өрт өчүрүү куткаруу бөлүгүнөн 4 куткаруучу тартылган. Булак Назарневский. Негизги керектелүүчү азык-түлүк товарларынын баанын өсүшү пандемияга байланыштуу, дүйнө жүзү боюнча экономикалык активдүүлүктүн төмөндөшү менен байланыштуу. Бул тууралуу вице-премьер-министр Улукбек Марипов маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында баалардын өсүшүнө жаз мезгили жана айрым ишкерлер менен өндүрүүчүлөрдүн өз ара келишим түзгөнү таасирин тийгизди. Бул маселе боюнча биз орусиялык өндүрүүчүлөр менен макулдаштык. Учурда анын биринчи партиясы келип түштү. Алып сатарлардын колуна түшүп калбоос үчүн биз түздөн-түз улгайган адамдарга жана калктын социалдык жактан аялуу катмарынын жашаган жерлерине социалдык коргоо кызматкерлери аркылуу жеткирүүнү чечтик. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу алар бул азык-түлүктөрдү даректерине жеткиришет. Биз дүкөндөр аркылуу таркатууну ойлодук, бирок айрым шуулундар сатып алып, андан кийин анын үстүнө баа кошуп сатпаш үчүн биз аны түз таркатып берүүнү чечтик, деген министр. Кармушаков билдиргендей, акча мамлекеттик материалдык резервдер фондунун эсебинен бөлүнүп, андан кийин орусиялык өндүрүүчүлөрдүн сатып алуу каралган. Синтетикалык дары-дармектерди өндүрүү лабораториясынын ишине бөгөт коюлду. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы менен биргеликте Кыргыз Республикасынын аймагында мефедрон аталышындагы синтетикалык дары-дармектерди чыгаруу боюнча турукташкан баңги тобунун иши аныкталып, ага бөгөт коюлду. Такталгандай, АИАТУ адамдын жетекчилиги астында дары-дармектерди үзгүлтүксүз өндүрүү үчүн бардык талаптарга жооп берген. Дары лабораториясынын иштөөсүн уюштуруу менен жаштардын арасында синтетикалык дары-дармектерди сатуу каналын түзгөн. 2021 жылдын 16 апрелинде атайын жүргүзүлгөн иштердин жүрүшүндө синтетикалык баңгизаттарды өндүрүү ишин жана аларды өзгөчө ири масштабта сатуу аракетинде АИ кармалды. 2021 жылдын 18 апрелинде Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун чечими менен кармалган АИ номер 1 тергөө камак жайына 2 айга камалуу түрүндө баш коргоо чарасы тандалган. Тергөө жүрүп жатат. Маалымат үчүн баасы 1 грамм болгон мефедрон Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында болжол менен 5000–6000 сомду түзөт. Аны колдонуу адамдын өмүрү жана ден соолугу үчүн сөзсүз кесепеттери менен нерв системасына терс таасирин тийгизет. Ошо ынтымак айылынын Кара Суу району ынтымак айылында, Той Сабай айыл өкмөтү ынтымак айылындагы элдерибиз ушул 3-4 күндөн бери, 1 аптадан бери ушул жерибизди биздин кол коюп келген протоколубузга 50 гектар деген жерди алмашууну ушундай бир өздөрү туура эмес көрүшкөн. Жана ошол боюнча мени чакырышты эле, бүгүн келип ошол эл журт менен жолугуштум, эл журт менен акылдашып баарлаштым. Жана ушунун маселенин бир туура элге дагы ылайыктуу, ошол эле мезгилде мамлекеттин кызыкчылыгына да ылайыктуу кылып чечкенге бир жол таптык деп эсептеймин. Эми ушул тапкан жолубузду биз Өзбекстан Республикасына барып, Өзбекстан Республикасы менен мен ойлоймун аларга түшүндүрүп, алар менен акылдашып, макулдашып, ушул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, эки мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл алабыз деген ойдомун.